Мээримдүү ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштадым. Жараткан Аллах Таалага эсепсиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болгон болсун. Урматтуу мекендештер, көбүнчө кыргыз эли мына ушундай эс алууда Дубай жана башка мамлекеттерге барып, мындай жатканда чет өлкөлөргө барып эс алууну абдан мындай эңсеп, жүрөгү менен каалашат. Мындай карай турган болсоңуз, мындай жерлер биз Бишкекте деле бар. Мындай жатканда шаар ичи эч кандай бир таза абага мындай бай эмес да. Эми караңыз. Менин артымда турган аска зоо турат. Булуттар турат. Жана ошол эле бул айлананы караңыздар. Коозукту караңыздар. Мына абаны караңыздар. Азыр жамгыр жаады, жамгырдан кийинки абаны караңыз. Сонун. Билип коюңуз. 1000 башка мамлекетке барып эс алам десеңиз дагы Кыргызстанда эс алгандай эс албайсыз. Анткени таза аба жок. Анткени мына таза жаратылыш жок. Эми дагы таң калыштуу нерсе, мына ушундай таза абага келип, мына ушундай жаратылыштын койнуна келип, бул жерге көпчүлүк инсандар акылын, жүрөгүн эс алдырганы келет да. Тынч бир мындай эс алып кетейин деп келет. А бирок жанагы эле кыргыз байлар мына ушул жерге келип дагы музыка коюп, жүрөктү карарта турган бир музыканы коюп алып туруп эмне кылып атат? Кадимкидей эс алып атам деп ойлошот. Мына ушул жерге келсеңиз дагы толтура. Бул жакка кирсеңиз дагы музыка коюшуп алган. Тиягына барсаңыз деле музыка коюшуп алган. Ар кандай. Урматтуу туугандар, эгер чын эле мындай эс алып кетем дей турган болсоңуз, мындай музыка жана башка нерселерден алыс болуңуздар, сурагычы. Анткени бул жерге адамдар эс алганы келген. Музыка укканы келген эмес. Музыканы сиз үйүңүздө дагы уга аласыз. Музыканы сиз унаңызда дагы уга аласыз. Музыканы койчу телевизоруңду койсоң деле музыка чыгат. Мына ушул музыкадан алыс болом. Мына ушул ызуучудан алыс болом деп атай ушул жерге келсе, бул жерди дагы ызуучу кылганыңыз туура эмес. Дагы бир эскертүүчү нерсе, мына ушундай кооз болгон жаратылышыбызды таза сактайлы, өзүбүз менен келген таштандыны кайра өзүбүз менен алып кетели туугандар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.